Дабыр жолу кутман таңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарга жакшы маанай каалайбыз. Ал эми позитивдин символу болгон биздин студиябыздын коногу бар. Тааныштырып койсоңуз, Акмарал. Өзүнүн өзгөчө стили менен кыргыз эстрадасына бир оригиналдуулукту алып келүүнү каалаган эстрада ырчысы Назель айым конокто бизде. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жаркырап эртең менен студиябызга кирип келдиңиз. Сыртта көз болсо сиз жазсыз го? Жазбы же жайбы? Жазсыз го, эле жайнап эле. Ооба, менин жүрөгүмдүн ичинде азыр ардайым жаз, жана жай дебейинби? Ооба, жай менен коштоша албай эле жүрөм окшойт негизи эле. Жакшы, да бир ирет кош келиңиз. Назель айым, сизди мына өзгөчө ырлар менен билебиз да, ошол эле билбейм. Бир чети бул өзгөчөлүк болсо, бир чети мен айтат элем тайманбастык депчи. Анткени көпчүлүк эле күйөө издейм деп ырдагандан уялышат да. Мисалы, Назель эжекебиздин клиби чыккан, күйөө издейм, же болбосо аяй кайнене деген сыяктуу ырларды аткарып келесиз да. Кантип ушул нерсеге келдиңиз? Кантип базап калдыңыз ушундай ырларды? Биринчиден дагы бир жолу кыргыз эли менен учурашып коеюнчу. Саламатсыздарбы? Негизи чыгармачылык жөнүндө айта кетсем, мен актуалдуу темаларды тандайм ар дайым. Менимче азыр бул ырга күйөө издеймдин тарыхын айта кетсем, 2013-жылы эле жазылган да. Негизи анан элге тараганы ошо 2016 болду да. Ким жазды? Сиз жаздыңызбы? Мен негизи өзүм обончумун. Обондорду өзүм жазам, өзүм обондорумду ырдайм көбүнчө. Анан кийин идеялар дагы мага таандык жана ошондой эле чогуу иштешкен менин командам бар да. Ошо командамдын ичинде продюсерибиз да бар, ошо продюсерге да таандык. Анан актуалдуу темаларды издегенге аракет кылам, ошончу себеби деген ошо менен кызыктуу болот го деп ойлойм да. Күйөө издейм дегендин текстин өзүңүз жаздыңызбы же командаңыз жаздыбы? Тексти болсо командамда Динара Бейшеналиева жана Жанар Камбаралиева деген акын эжекелерибиз бар. Ошолорго таандык. Болгону идея ошол учурда мага таандык болчу. Себеби деген күйөөгө тие албагандар көп болгон, ажырашуулар көп, үйлөнө албай жүргөн жигиттер дагы көп. Алардын арасында дагы тартынчактар да бар. Анан кыздар дагы тартынчак дагы көп тартынчак. Анан менимче эч уялбаш керек бакыт издегенден. Ошон үчүн ушул теманы мен биринчилерден болуп ырдадым окшойт деп ойлойм да. Болгону реакция кичине башкача жүрдү да. Бирок мен ошону билгем. Жакшы. Ошондой болот экен. Күйөө издейм деп чыктыңыз, ыр чыкты. Андан кийин аяй кайнене деп чыктыңыз. Балким күйөө таптыңыз ошол учурдачы. Ооба. Андан кийин эми кандай ырды күтсөк болот дагы? Чыгармачылык жашоодо туура эң биринчи алгачкы ырларым ошо туфли болчу. Туфли кийип алып күйөө издегем, күйөө издеп туруп, күйөө таап туруп, күйөөгө тийип, кайненелүү болуп, анан кайнене менен ошо келиндин жөнүндө ырдап чыкпадым. Бул албетте чыгармачылык жашоодо. Бирок балким жеке жашоом башкача. Анан азыр болсо ошо чыгармачылык жашоомдо эмне болуп аткан, ошо менин чыгармаларым артынан билсеңиздер болот го дейм. Азыркы учурда бир дуэт даярдалып атат, даярдап жатабыз. Мен ойлойм, бул дагы бир кызыктуу болот го депчи, бир жакшы бир продукт болот го, мындай укканга дагы, көргөнгө да кызык болот го деп ойлоп атам да. Ал деген дагы Сон мырза ошол экөөбүздүн ортобуздагы махабат жөнүндө, проблемалар жөнүндө ырдайбыз. Кредитти кантип төлөйбүз эми? Ай келип атат, кредитти кантип төлөйбүз? Садикке кантип балдарды алып барабыз деп. Сиз өзүңүздүн баа мисал үчүн деп айтып атам. Жеке жашооңузду чыгармаларыңыз менен билсеңер болот деп эдиңизби? Анан күйөө издеп атасызбы? Чынында эле. Күйөө таппадымбы? Таптыңыз. Күйөө таптым. Күйөө чыктым. Демек, сиз бул ыр менен башка кыздар дагы күйөө издейм деп айткандан, күйөө издегенден уялбаш керек, тартынбаш керек деген ойду бергиңиз келдиби ошондо? Болгону ойду мен биринчиден өзүм жүрөгүм эмне каалаганды ошону билдирейин дедим окшойт да. Анан бирөөгө мондай болгула, мондай болгула деп үйрөтүү эмес да. Болгону бул менин өзүмдүн каалоом болчу да. Коомчулуктун пикири кандай болду? Сиз уялбайсыңбы, кыргыздар качан эле өзүңүз эле ырыңызды айтып атпайсызбы? Кыргыз кызы качан эле күйөө издейм деп ырдачу эле деген сыяктуу сөздөр айтылган жокпу? Болду. Көп эми сын пикирлер көп болду. Себеби деген чында эле бул деген кандай десем бир дагы жаңылык болду да. Анан ал эми бул жөн эле чыгарма да, бул жөн шоу. Анан ошого мисал үчүн
кайгы болбош керек, себеби дизлайктер көп болду. Мен болгону айтып кетсем, ар бир өзүнүн деңгээлине жараша комментарийлер жазат экен да. Анан деген көп жүрөктү оорутпаш керек. Бул деген жөн эле чыгармачылык, бул деген жөн эле фантазия. Адамдын фантазиясы ар кандай болот болгону. Буга чейин жанагы туфли деген ыр чыкпадыбы? Ошол жактан эми текстке карай келсек, сөздүн ошол эмнени берейин дедиңиз эле ушул ыр мененчи? Көп издейин деп атпайбы? Туфли бул деген негизи жакшылап угуп көрсө бир философиялык мааниси бар да. Сөз Динара Бешеналиевага таандык. Ал деген көптөгөн китептер жазган. Ал эжекебиз 18 жашында эле жазыптыр да бул ырдычы. Себеби деген 18 жашта баарыбыз кандай окууну аяктайбыз, 16 жашта, окууну аяктап, ал деген Бишкекке биздин борборубузга жөнөгөндө ошондо жазыптыр да, баратат, туфли баратат. Менин жашоом эми мындан ары кандай болот экен депчи. Анан ошону билдирейин дегенде кандай болот, буттар баратат, туфлилери баратат да. Мен чоң бир мегаполиске кетип баратам негизи борборубузга. Анан мени кандай жашоо күтүп турат алдыда депчи. Анан чында эле мен ал китепти таап алып, бир эле куплети бар болчу, анан кийин жаздырткамда дагы 2 куплет коштуртупчу. Мисалы үчүн мындай Динара жазбайлыбы, себеби биз баарыбыз кетип баратабыз, жумушка кетип баратабыз эртең менен, балак чаба кетип баратабыз, бачелер анан убакыт ошо менен жашоочу. Убакыт кандай өткөнүн да билбей калат экенбиз да негизичи. Күнүмдүк жашоо менен алектенип эле күндө кетип баратабыз да, баратабыз, анан жашоо кандай өткөндү билбей калат экенбиз да. Кээде биз бараткан жерибизге баргыбыз да келбейт экен. Мисалы үчүнчү, айла жок барышат экен көп адам, мисалы үчүнчү. Ошо жумушум жакпайт мага негизи. Мен кетип баратам депчи. Философиялык эле биякта маани бар ошо. Ар ким ар кандай түшүнө алса болот да. Ошондой. Жакшы, андан кийинки ырыңыз келин менен кайнененин ортосунда мамиле деп калдыңыз. Өзүңүздүн жеке оюңуз боюнча келин менен кайнененин ортосунда мамиле кандай болуш керек? Бир дистанция болуш керекпи же алар жана курбулардай болуп эле же чыныгы баягы апасы менен кызындай эле мамиле болуш керекпи? Негизи жакшы мамиле, аяй мамиле болсо сонун болот да. Мен аяй болсом, сиз аяй болосуз, сиз аяй болсоңуз, мен аяй болом, биз аяй болсо, коомчулук аяй болот дегендейчи. Ошондой мамиле болуш керек. Бирок тилекке каршы биз ырдаганда баарыбыз мактайбыз. Баары сонун, сиз сонунсуз депчи. А чынында карап келсекчи, андай болбойт да. Чынында кандай болот? Чынында деген бардык нерселерден өтөт. Ошол нерсени өткөндөн кийин бири-бириңди түшүнүп, сен аяй болуп, анан недовольная болуп эле, ой сен мындайсың деп огош бетер тиги жинне тийбей, мисалы ал наоборот өзүн оңдош керек деп ойлойм. Кайнене дагы, келин дагы. Ошол жөнүндө айтылат. Маани ошондо берилген. Мамилеси жакшы ортосунда же экөө келишпей? Жок, экөө ортосунда келишпегенде учурлар болгон. Экөө бири-бирин недовольный болгон учурлар да болгон. Анан кийин аягында ошо баары бир финиши жакшы болгон учурлар болгон да. Баары бир жеңет депчи. Аяйчылык жеңет. Ошо өзүңдү оңдосоң, баардык нерселер жакшы болот деген мааниде берилген да. Жакшы. Бытовой учурлар бүт айтылган ал жерде. 4 күн жатып, 4 күнгө деймин деп, мисалы үчүн 4 күнүңдү мактаба, түшкө чейин уктаба депчи. Ушундай бүт жашоодон алынган нерселер болчу да, болчу. Анан мактоо эмес да, мактоо. Жөн эле айтуу. Бир суранбайлыбы, Назележе? Бир куплетин суранбайлыбы? Анткени кайсыл ыр деп укпагандар да суроо жаралышы. Болот беле бизде азыр? Клип бербейлиби анда көрө? Жок, клипти кийин беребиз, азыр. Азыр жандуу бир аткарып берсеңиз, бир жолуңду албагын, 4 күнгө көп барбагын, шымчан жүрүп албагын, ай халатыңды камдадын, түшкө чейин уктаба, 4 күнүңдү мактаба, ай кайнене, ай келинге, ай келинге, ай кайнене, ай кайнене, мен да болом кайнене, ай келинге, ай кайнене. Ай баракелде. Эркелигим жок дейин, сөзүңүзгө хоп дейин, эркин жүрүп эс албай, белим оруп ök дейин, ошон үчүн апаке деп туруп азыр уландысын, клиптен угайлы. Ооба, анан кызыксыз болуп калат го деп ойлойм. Ошо аяй кайнене, аяй келинге дейт. Мисалы үчүн сен мен аяй болсом, сиз аяй болосуз дегенде айтып кеттик да. Сиз аяй болсоңуз, биз аяй болобуз. Биз аяй болсок, коомчулук аяй болот деген припевинде ырдап
кетем да. Жакшы, ыраазычылык билдиребиз Назеле айым сизге. Позитивдүү маанай үчүн, жакшы маек үчүн алдыда. Албетте, сиздин ошол клипке кызыгып калгандар да көп болду болуш керек, э? Ооба. Анда дагы бир тааныштырып өтсөм, эстрада ырчысы Назель бизде конокто болду. Чоң рахмат сизге. Бар болуңуз. Эркин микрофон берилбейди. Чоң рахмат. Коштош алдыңыз сиз дагы. Дал ушундай маанайда биз таманай берүүсүн улантабыз. Алдыда болсо картинкадан жасалган сүрөттөр боюнча сиздерге көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар.